Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду өтүп кеткен жылдын ноябрында 18 жашка жаңы гана толгон Адилет аттуу кыргыз уулун чыгарганбыз. Адилеттин эки бөйрөгү иштебей, бөйрөгүн алмаштыруу керек болууда. Жаш кураганда минтип ооруп калганы ар бир адамдын жүрөгүн оорутса керек. Ал эми бөйрөгүн алмаштырууга Адилеттин бир туугандарында акча каражат жок болгондуктан минтип кайрымдуу кыргыз элинен кайрылууга арагасыз болуп турган кези. Бүгүнкү күнү Адилетке деп $9,000 акча каражат чогулуп калды. Бирок бул дагы жетишсиз. Ой, мына постоянно видео тарткан сайын неме эл көбүрөөк көрөт экен. Ошо улам жаңыртып видео тартып туруш керек экен, ошо неметет. Видео тартканда түшөт, ар кимден ар кандай түшөт. Кээ бирөөнөн көптөн түшөт, 5.000 сомдон баштап түшөт. 100 сом, 20 сом, 500 сом. Ошондо ар кандай түшүп атат. Ой, көп түкүрсө көл болот дейт экен, ошо ар бир менин балама салымын кошуп жаткан кыргыз элине, ар бир мага жардам берип аткан ар бир инсандарга ыраазычылыгымды билдирип кетем. Алла ыраазы болсун. Алардын үй бүлөлөрүндө ден соолук болгон жакшы экен, баардыгында үйүндө ден соолук болсун, эч качан оорушпасын, ушундай оорулардан алыс болсун демекчимин. Алдан чоң ыраазычылыгымды билдирип кетем, ошо мага салым кошуп балама жардам берип аткан адамдарга. Мына $9.000 акчабыз чогуп калды да, бир 6.000-7.000 акча керек экен баламдын операциясына. Ошо кыргыз элине да кайрылып кетет элем. Ошо колуңуздардан келсе, Алланын ыраазычылыгы үчүн балама жардам берип койсоңуздар. Анткени 18 эле жаңы чыкты да. Жакшы болуп кетсе мага жакшы эле болмок. Жас жетишпей жатат акчабыз. Колуңуздардан келсе жардам берип койсоңуздар. Бүйтүп акчабыз жетип барып жакшы болуп келип алсак жакшы болот эле. Убакыт өтүп атат. Ошо кыргыз элине кайрылып кетет элем, колуңуздардан келген жардамыңыздарды берип койсоңуздар балама жакшы болот эле абдан. Мектепти бүтүрүү алдында туруп, келечекте максат койгон кыялдарына жетейин деген мезгилде минтип эки бөйрөгүнөн ажырап калганын уккан адамдын жүрөгү кантип оорубайт. Жаш болсо дагы жашагысы келген Адилеттин көздөрүн жаш мончоктой төгүлүп, кайрымдуу элден жардам сурап турат. Менин атым Адилет, азыр 18 жаштамын. Диализ алып калганымдын себеби бул 9-классты бүткөндөн кийин ооруп баштадым. Биринчи болгону бул аябай чарчап, жумуш кыла албай, башым байланып, аба жетпей, ушундай болду. Башында андан кийин больницага бардык. Ушинтип эметип чыктык. Оорубасам бул жерге келбейт элем. Анан кийин диализ алган дагы оңой эмес экен. Албасам абалыма өтө начар болуп, кыйналып төшөктө жатмакмын. Мен келечекте парикмахер болуп окуйн дегем. Тилекке каршы болбой калды. Урматтуу кыргыз элин, сиздерден жардам сурайм. Бул жалган жашоодо мындай тагдыр биздин башка келбейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Кылымдар бою кайрымдуулуктун туу чокусун карманып келген кыргыз эли бул аянычтуу тагдырга дагы кайдыгер карабайт деп толук ишенебиз. 18 жашында минтип ооруп калган Адилетке ар бирибиздин колубуздан келген колдообуз керек болуп турат. Келиңиздер, кайдыгер карабай Адилет мекендешибизге колубуздан келген жардамыбызды берели.